Арыбаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Океймуз каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Баарыңыздарга салам айтабыз. Мына ушул кечте кайрадан сиздер менен эфир аркылуу көрүшүп турганыбызга чексиз кубанып турган учурубуз. Баарыңыздарга мына ушул кечтин калган бөлүгү мыкты маанайда өтүшүн каалап эле. Ал эми бул саатта тактап айтканда эфир программасында биз 60 мүнөт бою сиздерге музыкалык чыгармаларды сиздерге тартуулоого даярданып турган учурубуз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми сиздер тараптан биз ак жолто үзөңгүлөш болуңуздар деп чакыра кетели. Себеби дегенде алдыңкы мүнөттөрдө сиздер дагы суроолоруңуздарды берип, биздин маекке кошулсаңыздар болот. Биздин координаттар 975005 түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Андан сырткары 0706 жана ошол эле номерди терип туруп, бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Ал эми сиздер күткөн конокту тааныштырып өтөлү. Азыркы учурда көптөгөн топтордун арасынан суурулуп чыгып, өздөрүнүн мыкты таланттуу экенин көрсөтүп келе жаткан топ Каганат тобу. Чекесинен тааныштырып өтөлү. Дүйшөнбек уулу Закирбек жана ошондой эле Назбек Кенчимбаев жана биздин четте отурган жигит Жума Кубатбеков. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Эл журт менен амандашабыздар. Саламатсыздарбы, арбаңыздар? Привет всем, деп коём. Саламатсыздарбы? Мына ушундай оригиналдуу учурашуу болду, ардактуу телекөрүүчүлөр. Демек, баарыңыздар байкадыңыздар болуш керек. Эң сонун улуттук кийимдер кийилген, колдо комуз. Демек, алдыңкы бир саатта чогуу сонун күйлөрдү угабыз жана бул жигиттер туурасында кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Ал эмесе, сиздерге мындай суроо бергим келип атат. Деги эле Каганат тобу түзүлгөнүңөргө канча убакыт болду? Жана бул топтун түзүлүшү эмне себептен, максатыңыздар кандай? Жана Каганат деген эмнени түшүндүрөт? Негизи биз ансамбль болуп түзүлгөнүбүзгө айтсам бир жылга жакындап калды десем болот. Негизи бул баарыбыз эле негизи биякта ансамбль болгонубузга баарыбыз тең дос балдарыбыз. Анан дос балдардын баары тең мыкты комузчу балдар, жаныбызда отурган дос балдарым. Бул ансамбль Каганат деп түзүлгөнүнө негизи Каганат деген бул баягы кыргызда кыргыз каганаты деген сыяктуу. Баягы хандар биригип хан көтөргөндө, каган кылып көтөргөндө кыргыз элин бириктирип, ошол сыяктуу эле комузчуларды бириктирип биз баягы ынтымакка келишип деген сыяктуу баягы баарыбыз биригип ошондой кылып Каганат деп түзгөнбүз комузчулар ансамбль. Орусча айтканда империя дегенди да билгизет, чоң королевство деген сыяктуу ошол сыяктуу кылып түзгөнбүз. Жигиттер дагы кошумчалап сөз кылып айтып кетсе. Бул топто дагы негизи жалпысынан 7 эркек баладан түзүлгөн. Ал жакта дагы Эл Аман деген мыкты комузчу шебер жигиттердин бири. Анан Жыргалбек, Айбек, Улук, Рустам, Ринат дагы ошондой бир шебер комузчулар бар. Ушул Каганат деп аталышына дагы мындай өзүнүн бир идеясын айткан бул Эл Аман. Ким фамилиясы? Каныбеков. Ошентип бул эме түзүлүп, анан студиянын эмесине жараша биз дагы чакан топ менен келгенбиз. Ал эми бул топту ким түзүп чыккан же өзүңүздөр сүйлөшүп отуруп эле ушундай топ түзүүнү пландарыңыздар бар? Негизи мындай болуп калды да. Баягы ортодо отурган Назбек Кенчимбаев бул жигит бул досубуз мындай бизге ой киргизип калды, ушундай концерт болуп атат депчи. Себеп ошондой болду да, себеби баягы былтыркы жылы ушу күзгө маал экен, ушул ноябрь айларында экен. Ошол айларда ушундай концертке чогуу ойнобойлубу, ушундай жалаң эркек балдар болуп ойнобойлубу деп Назбек бизге ошондой сөз кылып, бизге эме кылып калды, айтып калды. Анан баарыбыз макулдук берип, ойнойлу деп, анан ошондо ынтымакташып, ошондо биринчиден концертке ошол себеп болгон Назбек болду. Ошо Назбек аркылуу ошол баарыбыз чогулуп калдык десем болот да. Жакшы экен. Ал эми биз азыр программабызды ачып алалы. Сиздер тараптан жакшы бир күү чертилиш керек. Себеби дегенде көрүүчүлөрүбүз комузду кармап отургандан кийин сөздөрдө күтүп калышты болуш керек. Кайсыны чекебиз? Жекеден чогуу болсо жакшы болот эле. Чогуу болсондо азырынча колду жибитип дегенде эшиктен келдик. Эшиктен суук, Колдор тоңуп турат. Балдар бийлөгөнчө айта кетейин, азыркы бизде учурубузда заманда залкары болгон комузчу агайыбыз Усман Жумабаев. Баарыңыздар билсеңиздер керек, көптөгөн күйлөрдүн автору.
конкурстардын жеңүүчүсү болуп катнашып келет. Ошол агайыбыздын Эрке Сары аттуу күйөөсү аткарып келеби, ал ошо өзүнөн эң кичи Эрке инисине арнап, анан өзү да көзү көк сары алакен, анан Эрке болгондуктан Эрке Сары. Жакшы экен. Анда азыр бизге ардактуу теле көрүүчүлөр Каганат тобунан Эрке Сары күйөөсү аткарганы турат. Жогоруда бизге жакшы түшүндүрүп өттү окшойт. Ал эми мына ушул күнү баарыбыз кулак тыңшап, акырын отурууга окшойбуз. Азаматсыздар, эң сонун Каганат тобунун аткаруусунда болду ардактуу теле көрүүчүлөр. Мага кызык болуп атат. Бул Каганат тобунан келген жигиттердин баары музыкалык билими бар жигиттер болсо керек,
Албетте башынан 7 жашынан баштап ушу музыкалык негизи музыканттар көбүнчөсү ошо музыка кесибин тандаганда биринчи 7 жашар 5 жашар кезинен эле тандап алат экен да. Демек бардык жигиттер ошол жашынан баштап жалаң музыка менен билимин да ошо музыка менен өчтүп келген жигиттер. Түшүнүктүү. Бизде болсо билдирүүлөр келиптир, аларды окуй койсок. Салам Кемус конокто отурган жигиттерге узун өмүр, чын ден соолук, чоң ийгиликтерди жетүүнү каалайм деген кен. Аяк 42 менен бүткөн абонент. Кийинкиси салам Кемус, салам Каганат, комузду таза чертип жүрө бергиле деп Урумкан эжеңер деген экен. Кийинкиси салам тойлордо ырдайсыңарбы, бардыңар канчосуңар деген экен. Тойдо бул жерде ырчы жигиттерден жалгыз эле Жума көзгө басар ырчыбыз. Тойлорго барып негизи ырдап көрүлүкс, бирок барып өнөрүңдү тартуулагандан каршы болбосоң керек. Ооба да. Демек чакырса барасыз. Барабыз. Каганат тобунун жигиттерин баарын ичтип алып, Ооба. Түшүнүктүү. Ал эми сиздердин формаңыздар да өзгөчө экен. Баарыңыздар окшош. Тактап айтканда кыргыздын чепкени жана калпагы. Муну атайын тиктирүү идеясы кимден чыккан? Негизи бул идея азыркы заманбап негизи азыркы тапта жакшы костюмдар биздин кыргыздын баягы эмне деп койчу эле азыркы заманбап стилине тигилип жатат. Бул негизи чапандарыбызды тиктирген себеби бул биз жайында жакшы жаңылыктар болду. Бир эмес 4-5 өлкөгө барып келдик тобу менен. Ошо кайсы шаарга ошо жайында Созвездие деген бир чоң фестивалга чакырып калышты. Ошо фестивалга чакыраанын алдында ошо биздин кыргыздын улуттук кийим менен сүйлөшүп, байкелерибиз менен, айгапсы менен сүйлөшүп, тиктирип калгансыздар, тиктирели деп сүйлөшүп, ошо фестивалга даярдап, бияктан заказ берип. Атайын демек башка өлкөгө кыргызды көрсөтүп келүү үчүн Каганат тобу ушундай костюмдар менен барып келген турбайсыздарбы? Ал эми сиздер тарапта, мисалы, жогоруда айтып калдыңыздар, чет мамлекеттерге барып фестивалдарга катышып келгениңиздерди. Бир жылдын жүзү боло элек болсо дагы көптөгөн ийгиликтерге жетип аткан окшойсуздар. Кандай сынактарга чыгдыңыздар? Жакында эле кече жакында эле бир апта айлана элек Самара Токтокунова эжекебиз кыргыз элинин эл артисти, СССРдин эл артисти кечиресиздер. 70 жылдык юбилейин өткөргөн. Ошо менен бирге эле Самара Токтокунова апабыздын атынан конкурс уюштурду да. Ал жерде мен катыша албай калдым, бирок жигиттер катышты. Дагы башка да досторубуз катышты. Ошо Каганат тобундагы балдар катышкандан 3 эркек, 3 балабыз катышып, үчөөтөн башы Назбек Кенчимбаев гран-прини жеңип алды. Биринчи орунду Жыргалбек деген жигитибиз жеңип алды. Экинчи орунду Улукбек Эркалиев деген да биздеги ансамблда жигиттер. Демек орундун баарын Каганат алып келген турбайбы? Түшүнүктүү. Кийинки билдирүүнү окуп коеюн. Саламатсыздарбы дейт. Бул топтун жигиттерине чоң салам жана көптөгөн ийгиликтерди каалайм, аябай сонун чечет экен деп Жанайымдан деген көрүүчүбүздөн келиптир. Кийинкиси саламатсыздарбы Каганат тобунун жигиттери алдыда кандай максаттар бар деген экен. Дагы бир билдирүү окуп коеюн. Салам Кемус, жаңыдан гана көрүп баштадым. Салам комузчулар, өнөрүңөр өсө берсин. Кайдан болосуңар жана канчанчы жылкысыңар деген экен. Жооп бересиңерби? Мен өзүм Чүй областынын Жайыл районуна караштуу Суу Самыр деген айылыбыз бар. Ошол Суу Самырда төрөлүп, 1990-жылы 7-январда төрөлгөм. Суу Самырдан болом. Жашым 25-те, үйлөнгөм. Бир кыз, бир эркек, бир баланын атасымын. Келинчегимдин аты Тинатин. Эң жакшы. Өзүм болсо мен Ысык Көл районунун караштуу Чолпон Ата шаарында төрөлгөм 1992-жылы. Ошо төрөлгөм деп коеюн. Жакшы. 15-мартта унутуп калдым. Жашым 23-тө. 15-мартта унутуп калдым. Учурда Кыргыз улуттук консерваториясында 4-курста окуйбуз. Текке каршы жубайым жок. Болот, Буюрса. Мен Ысык Көл областына караштуу Каракол шаарында
туулган 1990-жылы 12 октябрда. Мен дагы Закир айткандай Закир экөөбүз теңбиз, тең тушпуз дегендей. Ошол азыркы учурда мен Кыргыз Улуттук консерваториясында комуз эмес, ал жакта ырдоо бөлүмүндө, элдик ырдоо бөлүмүндө 5-курста окуйм. Ошол жакта, ошол. Түшүнүктүү. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, баардыгы менен кенен таанышып алдык окшойт. Эми өзүңүздөр каалаган суроолорду кенен бере берсеңиздер болот экен. Ал эми азыр болсо баарыбыз биргеликте жарнамалык түрмөк көрүп алалы. Анан сөзсүз түрдө кайрадан көрүшөбүз. Биз болсо өзүбүздүн сапарыбызды алга карай улайбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздер көрүп жаткан Кефир программасы, ал эми Кефир программасынын бүгүнкү коноктору сиздер көрүп отургандай комуздары колдо, биздин мыкты жигиттер каганаттуу. Демек, сиздерден суроолорду күтүп жаткан учурубуз 975005 түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Ал эми бизде болсо билдирүүлөр келген, аларды жаңыртып койсок. Салам, кийимиз азаматсыңар дейт. Жүрөктү элжиретип, азыр биздин жаштар Европанын музыкасынын агымы менен баратканда, комуздун мукам үнүн жаңыртканыңарга рахмат. Кыргыз күү деген күүнү чертип бергилечи деп Султан деген көрүүчүбүздөн келиптир. Рахмат. Негизгисинде кыргыз күү деген күү болсо керек, качандар бир кылымдарда балким. Бирок бизге тилекке каршы жетпей калган аксакалдарыбыз, мурунку залкар комшуларыбыз да ойнобой калганды, запистерден да калган жокпуз, нотасы эч кандай маалымат жок да андай нерсе. Балким кыргыз күүсү деген күү жоктур. Анан балким кыргыз көчөгү алмаштырып аткансыздар. Эгер тактап дагы бир эме болсо, сурооңуздар кайра берип койсоңор жакшы болот. Кайра жазып койсуңар, тактап туруп. Кийинкиси салам жигиттер, азаматсыңар, силер менен сыймыктанабыз. Алган сыйлыгыңар кут болсун деген экен. Рахмат. Чоң рахмат. Кийинки саламатсыздарбы каганат дейт. Жогоруда жооп берген суроолорго кайрадан билдирүүлөр келиптир, үйлөнгөнсүңөрбү деп. Аларга жооп берип койдук, ардактуу телекөрүүчү. Кийинкиси саламатсыңарбы дейт. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Комуздун коштоосундагы ырдаган жигит сиз ырдап бериңизчи деген экен. Сиз ырдатууну каалабачы? Сөзсүз түрдө ырдап беребиз. Кайсыл арманы? Азыр баягы Жумабидин атабыздын ырларынан ырдап берейин. Жумабидин Шералиевдин ырынан Түшүмдө деген ырды ырдап берейин. Суранып жаткан угуучубузга арналат, ошол үчүн ырдап берейин. Eyde. Түндөгү гана менин ай түшүмдө түнүм гана чечиби түшүнсө түңүлбө гана менден Düşümdö gana görüm ay seni men tün uykum gana sızda bitim kaytam sen üçün gana görgün sanama gana düşsün
ардайым сабылып қана жүрегі орутам сен үшін ғана көрген ай қойчу сырдашыға күнген ай жорутам сен үшін ғана көрген ай түсіңдің қойчу сырдашыға күнген Арзамасыз эң сонун чыгарма Жумамедин Шералиевдин Түшүмдө деген чыгармасын Жума Кулатбеков аткарып өттү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, булбулдун көркө гүлдө бар, ырчынын көркөндө бар деп коет экен үнүңүзгө береке. Дагы сонун чыгармаларды аткарып жүрө бериңиз дейли. Ал эми азыр көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте сиздердин сүрөткө кантип түшөрүңүздөрдү көрүүчүлөрүбүз менен баарыбыз көрөт экенбиз. Агана тобунун жигиттери кантип сүрөткө түшөт болду экен, анда кей фото рубрикасынан баарыбыз көрөлү. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз, биз болсо сүрөттөрдү көрүп алдык. Байкашыбызча атайын түшкөн сүрөттөр деле аз экен. Сиздер комуз чертип, ар кайсы жерде ырдап аткан, күлүп аткан жерлердин баары тартылган экен. Сүрөткө түшкөндү деги эле жактырасыздарбы? Биздин арабызда эң жаңы селфи деп да чыкпадыбы? Ошонун чебер устасы бул. Баарыңыздарды арткасына коелу эле сүрөткө түшүп баштайбы, Өтө көп. Учурда негизи сүрөттөр абдан көп. Негизи эле үйдөн негизи интернет тармагына негизи эми жүктөп жакшы сүрөттөрдөн, жакшы клиптерден буюрса жүктөй баштайбыз. Жакшы. Бул жактагы болсо билдирүүлөрдү жаңыртсак, дей салам, Кийимиз кыргыз көчү деген экен. Ошону суранабыз алдын ала. Рахматев Султан деген көрүүчүбүз жана кыргыз көсү деп койду эле, аны оңдоп жазыптыр. Каганат тобу дейт, комуз үйрөнүүнүн кандай сыры бар? Бош убактыңыздарда эмне жумуш менен алек болосуздар? Сураныч Токтогул Сатылганов атабыздын мөлмөлү матоорун ырдап бергиңиздерчи, мага аябай жагат деген экен. Биринчи суроолорго жооп берип коелу, комуз үйрөнүүнүн кандай сырлары бар чынында? Комуз үйрөнүүнүн сырлары эң биринчиден кыргыз болгону жакшы. Анткени комузда башка музыкалардан айырмаланган кайрыктар кыргыздар аткарыла турган сыяктуу да. Мисалы бизде кыргызда акындар кыргыздан эле чыгат го. Ошол сыяктуу да биякта да кайрыктар бар. Ошону башка улуттагылар көп түшүнө бербейт да. Биринчиден кыргыз болсо, анан албетте шыгы болсо, таланты болсо, үйрөнүп кетсе бат эле. Анткени эң жөнөкөй көрүнөт, анан ойногондо деле жөнөкөй. Анан үйрөнүп алыш жөнөкөй эле да.
кыргыз үчүн негизи жөнөкөй эле болуш керек. Үйрөнүү сырлары андай деле кыйынчылыгы эч нерсеси жок. Үйрөнүүнү каалайбы, эң башкысы ошол сыры. Түшүнүктүү. Ал эми бир аздан соң ырдаталы, биз жуманы кыйнап жибербейли бул эфирде. Кайра ырдата бербейли. Алдыңкы мүнөттөрдү ырдаталы сөзсүз түрдө. Анан Закирбек, сизге суроо бергим келип атат. Бул учурга чейин өзүңүз дагы көптөгөн фестивалдарга катышып жүрдүңүз эле. Деги эле жеке жүргөн жакшы өткөн же топ менен жүргөнбү? Негизи мурун жалгыз негизи жүрө элекмин, баягы эмелерге, конкурстарга жана жандай фестивалдарга жалгыз чыгып калган болбосо, ар дайым эле топтун арасында ансамбльдарда ойноп, башка фольклордук топтордо ойноп, ошондой менен башынан эле алектенип келатабыз. Эки жагы тең бири-биринен кем калышпаган, эң негизгиси топ менен жүргөн жакшы да. Жакшы экен. Кийинкиси жигиттерге суроо бергим келип жатат дейт. Комуздун жаралган тарыхын билесиңерби дейт. Аягы 92 менен бүткөн абонент. Комуздун жаралган тарыхы негизи бизде ар кандай түрлүү окуялар менен белгиленет. Легенда эмне деп коет, жомоктор менен, баяндар менен. Анан кийин уламыштар менен. Эң негизгиси бизде Камбаркан күнүн башы Камбаркан деп коет. Ошо Камбаркан деген Камбар деген хан ойлоп тапкан деп чыгат да жыйынтыгында. Бул ошо токойдо аң улап жүргөндө, мергенчиликте жүргөндө, аң улоодо жүргөндө ошо бир талдан бир талга кээ бир жерлерде маймыл секирип деп айтат. Кээ бир жерде бул жардан тигил жарга текел секирип, ичегиси тартылып калып, ошондон шамалдын ыргагы менен добуштан улам ойлоп табылган аспап деп келет. Эң негизгиси бизге ушул эле түшүнүк бар. Башкача айта албайбыз. Ал эми мындай суроо бергим келип атат. Деги эле тобуңуздар менен бир күндө же болбосо бир жумада дейли, канча убактыңыздарды атайын чогулуп алып, күү черткенге арнайсыздар? Эми күндө монча саат ойнойбуз деп айта албайбыз. Аз жолугуп атабыз, акыркы күндөрү өтө жалпы болуп кеттик. Бир жумада бир жолу кезип коюп турабыз. Андан тышкары ушундай бир кечелерде ойноп калабыз, башка жерлерде эфирлерде ойноп калабыз, концерттерде. Мунун баары дагы машыгуу болуп эсептелинет. Улуу тоолор көсүн чертип бериңиздерчи деген экен. Улуу тоолор көсүн азыр негизи Кыргызда көп толголор бар да. Толголордун арасынан чың толгоо, терс толгоо болуп бөлүнөт. Анан биз Каганат тобу келдик элек. Дагы бир-эки чыгарма чогуу аткара турган чыгармалар бар эле. Анан башка улуу тоолорго дагы бийлөгөндө кыргыз көчү дагы кичине кыйынчыраак болуп атат. Эгер эмедин аягында, эфирдин аягында убакыт бөлүп берсеңиз, ушул күйлөргө токтолуп бермекпиз. Макул, жакшы болот. Анда өзүңүздөр даярдаган күнү чертели азыр. Азыр жекече Закирбек агабыз биргүү жакшы болот. Токтогул Сатылганов атабызды баарыбыз билебиз. Ошо атабыздын залкар күйлөрү, залкар ырлар бар. Ошонун арасынан эң акыркыларынан болуп чыккан күйлөрүнүн бири Тогуз кайрык деген күүсү. Өтө чоң жакшы күү. Бул күүдө Токтогул атабыз өзүнүн өмүрүндөгү ар кандай кайрылыштар, ар кандай бөлүктөрүнөн турган жашоосундагы нерселерди бириктирип Тогуз кайрык деп күү чыгарган экен да. Аяктагы сүйүүсү, баласынан айрылып калганы, Сибирге айдалып барып келгени, ушул сыяктуу бир алымкан сүйүүсүнө жолукканы, ушул жашоосунда сонун кайгылуу жана шайыр учурларын баарын ушу бир күүгө камтып Тогуз кайрык деп. Ошол күүсүн аткарып берейин. Каалаңыздар.
Азаматсыз. Кыргыз барда комуз таңшып турсун дейли, эң сонун болду. Чынында азаматсыздар дейли, чынында көптөгөн көрүүчүлөрүбүз жазып отурат, биякта сиздерге суктанып, сыймыктануу менен жазып отурат. Алардын баарын эфирден жаңыртууга чынында убактыбыз жетпей атат. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек келип калыптыр. Көрүп алалы, анан кийин кайрадан эфирден көрүшөбүз. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биздин студиябызда комуз чыгарып отурат, тактап айтканда каганаттуу. Ал эми менде суроо мындай жаралып атат. Деги эле сиздер күү чертип аткан учурда ушунчалык берилүү менен аткарасыздар. Ошондо оюңуздарда бир гана күү болобу же башка нерсени ойлонуп деле күүнү черте берсе болобу? Меники мисал айтып кетсем, оюмда чертип атып кыздар да болуп кетиши мүмкүн эле. Негизгиси бул эме да, чыгарманы жаттагандан кийин кол өзү жатып калат. Кол дагы жаттап алат да өзүнүн кайсы кете берет да автоматтык түрдө. Негизи башында ойлонуп мелодия кете берет, обону кете берет, сен башка нерсени ойлоно бересиң, бир жак менен сүйлөшүп берсең деле баарын аткара берсе болот. Канчалык көбүрөөк бышкан болсо, ошончолук башка жакка алаксыганга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми башында үйрөнүп атканда башка нерсени ойлонуу мүмкүн эмес болуш керек, же анда деле? Анда только күүнү ойлоп каласың да, кайсыдан кийин кайсыл кайрыктарын аттап кетем, кайра. Мээ кыйналып элечи баягы. Бул сыяктуу эле суу жери. Кыздарды ойлогонго убакыт жок боло эле. Түшүнүктүү. Анда ошол Каганат тобу туурасында эң сонун сюжет даярдалган. Бизде мына ошол сюжетти көрөлү баарыбыз, андан кийин кайрадан ошол студиядан көрүшөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Комуз ак калпак кыргыз элинин байырдан берки чертме кылдуу, үндүү аспабы. Илгерки кыргыз комузу көбүнчө боз үйдүн ичинде чертилүүчү. Ирчылар аны менен ат үстүндө жар чакырган. Ошондо комуздун үнү өз чөйрөсүндө жакшы милдет аткарган. Өнөр боюна ырдыда, ыйдыда, үшкүрүк менен муңдуда топтоп, адамзаттын кайгысы жана кубанычынан куралган күүнүн добушу, ала тоосун, ак калпагы менен көкөлөп жаткан доордо торгой тил комуздун сапаттуу жасалышына ар бир адам күйөрман. Дал ушундай ыкма менен уста комузга жыгач тандайт. Азыр элдик үндүү аспаптын ата башы ушул комуз болгондуктан, муну жасоо тууралуу чеберлердин арасында да ар кандай пикирлер бар. Ал эми сураган агай көп жылдар бою топтогон тажрыйбасынан улам аспапты жасоодо өз ыкмасын колдонот. Эгер жан дүйнөң менен берилип жасасаң, комуз мыкты болот. Комуздун жалпы узундугу болжолдо 90 сантиметрдей келет. Комуз башы, тулкусу, чарасы, моюну, капкагы, куткуну, тепкеги, 3 кулагы, анан 3 кылдан турат. Адамды сүйлөткөн тил болсо, комузду сүйлөткөн кыл. Вот рождается комуз. Комузда кол ойнотуп жана ритмди сезе билген адам чыныгы мыкты комузду жаратат. Бул жолу да аспап ойдогудай болду. Бул атайын мектептин жогорку комуз классы. Мугалимдин көзөмөл алдында окуучулар үйрөнгөн күүнү комузда дээрлик мыкты ойношууда. Комузда ойноп жатканда мен илгерки убакытты дароо элестетем. Биздин бабаларыбыздын жашоосу, комуздун жасалышы көз алдында чагылдырылат. Окуучулардын арасында жаштайынан комузда ойноого жөндөмдүү балдар бар. 12 жаштагы Канат көптөгөн эл аралык сынактарга катышып келген. Анын биринчи мугалими өз атасы. Мен кичине чагымдан атактуу комузчу болгум келген. Бирок кыялым ишке ашпай калды. Ошондуктан өз баламдын төрөлүшүн күткөм. Ал чоңойсо эле үйрөтөм деп. Менин каалоом балам Кыргызстандын атын чыгарган мырзалардан болсо дейм. Комуз өзүнүн формасы менен бирге үнү да сыбызгып, назик келип, адамдын сезимин ойготуп, жүрөгүн кытыглагандай болот. Аталган аспапты тыңшаганда кыргыздын илгерки жашоосу көз алдыга элестелип, комуздун жан дүйнөсүнүн сыры ачылат.
Биз болсо сапарыбызга карай улайбыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Комузчулар туурасында эң сонун материалды көрүп алдык. Ал эми биздин Каганат тобу эң сонун күүнү даярдап отурушат. Бардык күүлөрдүн бирикмеси, тактап айтканда, сиздердин назарыңыздарга сунушат. Азыр канча бир мүнөттөр убакыт аралыкта биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. Биздин жигиттер азыр таланттарын мына ушул жерден көрсөтүшөт. Азыркы ойнап аткарылып турган күү алым сабак деп коет. Кыргызда мурун аталарыбыз дагы бири-биринен күүлөрдү ойноп, өзүнүн бир чеберчилигин көрсөтүп, андан кийин бирин-бирин өткөрүп, ушундай алым сабак ойношкон экен да. Ошол салыптуулап биз дагы бири-бирибизге бирден өткөрүп берип, мен бир күү аткарып берем, бул жигит өзүнчө бир күү аткарып берет, Жума да бир күн аткарып берет, анан соңунда бир күнүн аягын чогуу бирге бүтүрүп, ушундай бир аткарып берели дедик. Атай атабыздын автомат уктамынан баштап берели. Бали.
армырзалар, ушунчалык толкундануу менен карап отурдум. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы ушул экран артында отуруп алып, кол чабып отурушат болуш керек. Ушул 3 кыл комузун кыргыздын колуңуздардан түшүрбөй, ак калпагын башыңыздардан түшүрбөй, дайыма сиздердей жигиттер көп боло берсин дейли. Азаматсыздар, сиздерге кол чабуулар болсун. Сиздер менен дайыма сыймыктанабыз. Ал эми сиздерге мына ушинтип сиздердин гүйлөр менен, эң сонун чыгармалар менен биздин эфирде аяктап бара жатат. Эми сиздерге гүйлөрдү эле угуп бербей, үнүңүздөрдө угуп калалы. Эркин микрофон. Рахмат. Калуу тилек айтып коеюн. Анда эркин микрофон болсо, кыргыз элибиз аман болсун. Бейкытчылык, токчулук болсун, жаркын жашоодо жашасын. Эң биринчиден азыркы өсүп келаткан жаштарыбыз ыймандуу болсун, кылмыштар азайсын, жакшылыктар көбөйсүн. Анан ушундай кыргыздын улуттук аспабын, же болбосо улуттук бир кыргыз үчүн күйгөн жаштар дагы көбүрөөк чоңойсо экен, чоңойсун деген ошол тилектемин. Маселе силер. Аябай жакшы жашат экенсиңер. негизи Улуулашып атат. Рахмат. Закирдин тилегине кошулуп, мен да кыргыз элине баягы тилек көп болсо, баягы пенденин оозунда болсо Кудайдын кулагында дегендей тилек көп кылып кетели. Биз да кыргыз жерине тынччылык, токчулук, ынтымак, береке, ушундай эле ынтымак болсо ырыс бар дегендей кыргыз элине 7 тууганына тең ынтымак каалайм. Мен кыргыз болгондон кийин биримдикте жүргөн эң туура. Ошол баары тынчтык, токчулук, бейбитчилик жашоо. Мен де эки агабыздын сөзүнө кошулам. Айткан сөздөрү кабыл болсун. Жана ошондой эле азыр жаштарыбызга биздин кыргыз улуттук аспабынын комузун үйрөнүп, негизи азыркы тапта көп мындай жеңилдик жакка, интернет деген жактара көп басым жасап кетти. Ошо азыркы кайрылат элем, азыркы жаштарга ошо биздин кыргыз улуттук аспапка кызыгып, ойноп. Ооба. Көбүрөөк басым жасап дейм. Учурдан пайдаланып дагы айта кетчү нерсе, жакында ушу Бишкек шаарында кичике ушу өзүбүздүн жигиттер сабак берген мектеп ачылган турат. Эң сонун жаңылык. Ушул ноябрь айы ичинде буюрса толук кандуу иштеп баштайт деп ойлоп атабыз. Буюрса Качан болот? Ушул туурасында маалымат берип койсоңуздар жакшы болот эле. Көрүүчүлөрүбүз кызыгып калды болуш керек. Ушул ноябрь айынын аягында, орто ченинен аягына чейин тандоо турлары болот. Баягы балдардын шыгына карап тандап 40 окуучу тандаш керек болуп турат. Ошого кимдер жетишсе, каалоочулар болсо келсеңиздер болот. Кантип, каяктан тапса болот сиздерди? Биздин даректи таштап кетсек болот. Азыр айтайын. Айтып коебуз. 0553 88 88 96 0553 88 88 96 ушул номерде иштеп жатат. Мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, көптөгөн күтүп аткан баягы сөз эң акырында айтылды окшойт. Көптөгөн көрүүчүлөрүбүз мына ушул сөздү күтүп аткан болуш керек. Себеби дегенде сиздердей комуз чөткөн жигиттерден үйрөнгүсү келгендер абдан көп. Мен да кызыгып калдым. Мен да баргым келип калды. Кыздар алдабы? Албетте. Демек анда барабыз. 553 88 88 96. Мына ушул номерге байланышып келсеңиздер болот. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздер үчүн. Дайыма ушул сонун чыгармаларды аткарып жүрөңүздөр дейли. Эң эскиси кыргыз элине таанылган эмес, кыргыз элин башка өлкөгө таанытып турган мырзалардан, жигиттерден болуп жүрөңүздөр. Каганаттуу көп жылдар бою жашасын. Рахмат. Рахмат, сизге да рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип биздин эфирибиз аягына келип калды. Сиздер менен кызмат Айпер Адамкулова болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө жакшы маанайда жолугушалы. Ар бир күндү аздектеп керемет жашоого умтулуп туралы. Всем пока.